КТРК менен Элим барсыңбы кайрымдуулук фондусунун жүрөктөн жүрөккө долбоору уланууда. Бул ирет 29 жаштагы автандил кызы Айперинин операциясына $25.000 акча каражаты керек болууда. Кененирээк Кыял Шашеева токтолот. Ич көңдөйүндөгү жагымсыз орнун айынан абалы күндөн күнгө начарлап жаткан Айпери акыркы 5 жылда башынан 7 операция өткөрдү. Алсыз кыз канчалык аракет кылса да айыга албай кыйналып жаткандыгын айтат. Чегилерим жабышып калып атат, негедир бат-баттан элечи. Анан ушул бизге чет мамлекеттен атайын гелдерди, дарыларды сунушталып алынды. Тилекке каршы алар да жардам берген жок. Негедир мен ушундай хронический ооруларым дагы бар да. Ошолда өнөкөт болуп, ооруларды козгоп, мындай проблемный экенсиң дейт да. Анан ушул боюнча комплексный лечение деп Турцияга жөнөттү да, Ажы Бадемгечи. Анан Турциядан дагы мен анализим боюнча өздөрү сурап, онлайн сүйлөшүп, кеңешип, анан сурап айтты, бирок бул спайканын жакын арада мүмкүн эмес экен дарылагангачы. Биринчи учурда 4 операциясын ачык метод менен кылып, аракет кылып көргөн. Башка больницада, конечно. Анан кийин бара-бара биз жабык методдорго да өтүп көрдүк. Бул деген лапароскопический метод деп коет. Жана анда деле жардам берген жок. Анткени бунун экинчи диагнозу деле бар болчу. Бул долюха сигма деп коет, жоонун ичеги узарып кеткен боюнча. Анткенде деле биз жоонун ичегинде деле операция кылсак деле азыр ошол спаечная болезнь дагы эле өсүп, дагы эле өзүнүн ички органдарына тоскоол алып келип жатат. Айперинин ден соолугуна кайдыгер болбой, ар бирибиз аман калышына себепкер бололу. Колдон келген жардамыбызды аябай, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша акча каражатын которолу дейт Элим барсыңбы кайрымдуулук фондусунун кызматкерлери. Биздин колдообузга муктаж. Сиздер жөнөткөн ар бир тыйын өтө маанилүү. Тилекке каршы операция өтө кымбат турат. Өз алдынча көтөрө албагандыктан элден жардам сурап жатат. 0772 00 2015 номеруна эл сом аркылуу каражат которуп койсоңуздар болот. Ал эми өткөн көрсөтүүбүздүн каарманы Алтынбек уулу Мансурга Элим барсыңбы кайрымдуулук фондусунун электрондук капчык аркылуу 65.204 сом чогулду. Аны эсепчи колдоруна өткөрүп берди. Кыял Шашеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.